Таза коомдун алкагында декабрга чейин санариптик трансформациялоо боюнча программа толугу менен иштелип чыгат. Өкмөт таза коом санариптик долбоордун концепциясын бекитти. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков электрондук трансформациянын ишке ашыруунун азыркы абалы менен таанышып, жана тиешелүү жабдууларды карап чыккан. Таза коом программасын ишке ашыруу кеңешин түзүү боюнча чечим өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековдун демилгеси менен ушул жылдын 12-майында кабыл алынган. Структуранын түзүлгөнүнө аз гана убакыт болгонуна карабай, анын мүчөлөрү долбоорду ишке ашыруу концепцияларын сунуштап жатышат. Алгачкы жолугушуу өкмөт үйүндө өткөн. Аны премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ачып, бул долбоор орчундуу мааниде экенин белгилеп кетти. Таза коом бул мамлекетти экономиканы жана бүткүл коомду өнүктүрүүнүн жаңы парадигмасын түзүүчү негиз, ал бизнести, сооданын жана өндүрүштүн жаңы сапаттагы моделдерин ачууга жардам берет. Билим берүүнүн, саламаттык сактоонун, мамлекеттик башкаруунун форматын өзгөртөт. Таза коом программасынын концепциясы, долбоорлор жана ага керектүү укуктук документтерди кабыл алуу боюнча Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев маалымат берди. Ал өлкөнүн санариптик трансформациясын 7 баскычка бөлгөн. Первое. Биринчи жашыл технология жана таза энергетикага негизделген дүйнөлүк класстагы инфраструктураны куруу. Экинчи туруктуу инновациялык өнүгүүгө жардам берген чөйрөнү түзүү. Буга саясат, укуктук негиз жана институттар кирет. Үчүнчүсү бардыгына бирдей санариптик мүмкүнчүлүктөр. Төртүнчүсү ар бир кыргызстандыкка санариптик жаран болууга көмөк көрсөтүү. Бешинчиси ачык мамлекеттик маалыматтар. Алтынчы онлайн коопсуздук. Акыркысы Кыргызстанды санариптик хабка айландыруу. Долбоордун концепциясын түзүү менен аны ишке ашыруу эки башка нерсе. Андыктан Сооронбай Жээнбеков санариптик трансформацияны ишке ашыруу кеңешинен активдүүлүктү талап кылып, айрым жоопкерчиликтен качкан ведомство жетекчилерин сынга алды. Премьер-министр алардан конкреттүү иштерди күтөт. Мен капа болуп аткам, сен маселе койбой айтпайсың кирип. Айтпайсың. Ошону койгун. Каражат мен тапшырма бердим эртең азыр. Азыр каражат бар. 9 айттым, 90 миллион беребиз буга. Буга чейин бердик 220 миллион бюджеттен. Да 268 миллион кетти жалпы. Турамы? Ошону коюп туруп, сен азыр жоопкерчиликти каттоого өткөзбөй, каттоо кызматына өзүң алып, кыдырып, барып баарына тең. Мына азыр губернаторлар барлыгы отурат. Эртең ар бир 474 бүт айыл өкмөттөргө, пошталарга койгонго жардам берет. Ошондой эле акылдуу шаар долбоору тууралуу кала мэри Албек Ибраимов маалымат берди. Бул долбоордун алкагында Бишкек фото-видео фиксация комплекси менен жабдылышы керек. Мамлекеттик жана жеке тараптын өнөктөштүгү алкагында мындан 3 жыл мурун пилоттук долбоор иштелип чыккан. Белгилей кетсек, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жакында эле тиешелүү токтомго кол койгон. Жолдогу камералар жергиликтүү бюджеттен каржыланат. Ошол эле учурда жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдар кетирген чыгымдарын кайра кайтара алат деген кепилдик бар дейт Албек Ибраимов. Любой инвестор, он сегодня готов вкладывать. Бүгүн бул долбоорго инвесторлор каражат салууга даяр. Чыгымдар түшкөн айыппулдар менен кайтарылат. Албетте бизде токтом бар. Анда айыппулдардын 50% жергиликтүү бюджетке, 40% каржы министрлигине жана 10% ички иштер министрлигине түшүп турат. Учурда биз инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Жээнбековдун айтымында таза коом коррупция менен күрөшүүдө таасирдүү курал боло алат. Мамлекеттик кызматтарды электрондук форматка которуу менен атка минерлердин жеке милдеттерин аткаруудагы акча талап кылуу сыяктуу адамдык фактор жоюлушу керек. Эгерде буга чейин коомчулукта долбоордун ишке ашышы боюнча кандайдыр бир күмөн саноолор болсо, азыр бул ишенбестиктер четке кагылды. Сегодня правительство легализовало. Бүгүн өкмөттө бул документти мыйзамдаштырышты. Ал таза коом санариптик трансформация деп аталат. Ичинде конкреттүү планы, бюджети каралган. Аны андан ары ишке ашыруу жана пландоо максатында өкмөт концепциясын колдоп берди. Концепцияга белгиленген айрым маселелер ушул жылдын ичинде ишке ашат. Мисалы бала бакчадагы электрондук кезектер. Башкача айтканда, ата-энеси ымыркайы төрөлгөндөн кийин дароо эле компьютер аркылуу бала бакчадагы кезекке каттап кое алат. За стол спрячемся. За стол. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү калкка жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү максатында ар бир айыл өкмөтүнүн деңгээлинде маалыматтык күркө түзүү боюнча долбоор ишке ашырылып жатат. Таза коом маалыматтык күркөсү жарандардын мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү алуу үчүн берилген арыздарын электрондук форматта алууга автоматташтырылган жумуш оруну. Маалыматтык күркөнүн жабдууларынын курамы компьютер, жарандар үчүн монитор, принтер, сканер, фотоаппарат, электрондук идентификациялык картаны окугуч, колтомго коюу үчүн планшет. Алар
кандай иштейт, Сооронбай Жээнбеков өзү текшерип көрдү. 1-октябрдан баштап жарандар төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүгү, никелешүү жана никеден ажырашуу, паспорт алууга, каттоого турууга жана эсептен чыгарууга, жер тилкеси жана кыймылсыз мүлкү боюнча маалымат алууга арыздарды кабыл ала баштайт. Өкмөттө салык жаатында өзүнчө долбоор бар. Тактап айтканда, электрондук эсеп фактура жана товарларды маркировкалоо системасын ишке ашыруу сунушталууда. Ушундай эле эрежелер бүгүн Евразиялык экономикалык биримдикте да колдонулуп келет. Межведомственная группа недавно у нас выезжала. Жакында биздин жумушчу топ чет элдик тажрыйбаны изилдөө үчүн Белоруссияга барып келди. Маалыматка ылайык, бул өлкөдө кассалык операциялардан эле 250 миллион долларлык кирешени мыйзамдаштырганга мүмкүн болгон. Ал эми эсеп фактуралар болсо, салыктардан кошумча 56 миллион каражат бөлүнүүсүнө шарт түзгөн. Белгилей кетсек, таза коомду ишке ашыруу кеңеши азырынча концепциялык долбоорду гана кабыл алды. Ал эми санариптик трансформация боюнча программа толугу менен декабрда иштелип чыгышы керек. Андыктан алдыдагы айтылган сунуштар, толуктоолордун бардыгы эске алынмакчы.